Бүгүн бул улуттук урология борбору жалаң эркектерге толду. Узун кезек. Анткени урологдор бир жума мырзалардын ден соолугун акысыз текшерүүгө арнап, бөйрөк жана табарсык илдеттерин таап атышат. Биякта жашы да карысы да бар. Кээде заарам түнкүсүн бир 2 жолу чыгам. 2 жолу. Ошон үчүн ошол простатитко деп келип анан көрүнөйүнчү деп келдим. Кайсы жерлериңиз ооруйт? Бакыт араң гана 32-де. Бир баланын атасы. Алда башка эркектерге окшоп табарсыгы менен бөйрөгүн текшертүүгө келди. УЗИ аппараты андагы дарттардын баарын изилдеп чыкты. Текшерүүгө азыр УЗИ тартып көрдүк, ички органдардын баарын көрдүк. Өзүнүн айтышы боюнча бөйрөктөр ооруйт экен, бирок УЗИнин картинасы боюнча бөйрөктөрдүн ооруганы байкалбайт. Анализ тапшырып көргөндөн кийин дальнейший дагы комплекс лечение текшерүүлөрдүн түрлөрү бар, ошолорду өткөндөн кийин байкалат. УЗИ аппаратынан соң дарыгерлерге барып көрүндү. Дарыгерлер простатит илдетине чалдыгып калганын аныктап чыгышты. Жыйынтыгы бакыт күткөндөй болбой калды. Простата безин сезгенүүсү статистика боюнча ар бир экинчи же үчүнчү эркекте кездешет. Мындай абдан деле чоң башка баягы өтүшүп кете турган оорулар жок экен. Анан дагы баягы терең изилдөө үчүн биз жанагы лабораторияларга анализин жазып бердик. Ал эми Бакыт мындай дартка кабылганын деле буга чейин билген эмес. Болгону текшерүү бекер болуп жаткандыктан бир сыйра көрүнүп коеюн деп чечкен. Эми болсо простатит илдетинен арылууну көздөй баштады. Буга чейин негизи баягы өлүп көрдүң беле дегенде текшерилбесең билбейт экенсиң, эч нерсе билбей эле жүргөнмүн. Азыр келип ошол көрүнүп, УЗИге түшүп, өзүмдүн оорумду аныктап билип отурам да. Бакыт өңүн элден жашыргандай эле көпчүлүк эркектер докторлорго көрүнгөндөн уялышат. Мындан улам соңку кездерде мырзалар ортосунда табарсык жана бөйрөк илдеттери кескин өскөн. Эркек таналардын 30% простатитке чалдыгышат. Мисалы, аденома болса, это как мужской климакс деп айтышат. Это любой эркек 100% жашы чоңойгондо аденома болот. Это как мужской климакс. А простатит болса, это в основном неправильный образ жизни, переохлаждение будет. Потом арак көпшісі тоже простатит будет. Поэтому без профилактика кылсак, в основном арак ішпеш керек деп, первый это арак. Бірінші бірақ. А эректильдік дисфункция болса, там в основном диета, питание, сахарный диабет болса тоже импотенция будет. Простатит акыры жүрүп, тукумсуздукка, импотенция илдетине алып келет. Бул дарт дагы кошо күч алган. 2011-жылдагы маалымат боюнча, өлкөдө 40 жаштан ашкан эркектердин 60% импотенциянын кайсы бир түрү менен жабыркашкан. Андан бери азайбастан жыл сайын 10%га көбөйүүдө. Статистиканы ала турган болсок, именно ушул жумушка жарандуу 20 жаштан 50 жашка чейин жумушка жарактуу кезде оорулар көп кайрылып атат да бизге. Эми азыркы мезгилде мунун себептерин айта турган болсо көпчүлүк учурда айылдарда, райондордо, областтарда ушу дарыгерлердин, специалисттердин жетишпегендигинен ар ким өзү самолечение менен займашешет, ар кайсы жанагы көз ачыктарга барып, туура келбейби, арзан деп специалисттерге кайрылбай, анан бизге көбүнчө ушу күчөгөндөн кийин келип калып атат да. Бул күчөп кеткен себеби тукумсуздук, эркектин алсыздыгы, жана алардын пастеси үйлөнгөндөн кийин жана ымыркайлар төрөлгөндө дагы мунун сөзсүз түрдө венерикалык оору менен ооруган эркектердин сөзсүз кесепети тиет. Мындай дарттардын чалдыгышына эркектердин стресске кабылышы, майлуу тамактануусу, суукка алдыруусу, жашоо образынын туура эместиги жана башка бир канча факторлор себеп. Эркектер саламаттыгы, жумалыгы канчалык деңгээлде мырзаларга жардам берүүдө. Дарыгерлер мындан улам бейтапканаларга кайрылуу маданияты өскөнүн белгилешүүдө. Жумалык Бишкекте жүрүүдө. Ал 2-ноябрга чейин уланат. 2013-жылы бир жумада 17 000 мырза бекер көрүнгөн. Улукбек Кутманбаев, Тилек Асхатбеков, События, Бишкек.